жылдары салынганда. Подъездерди карасаңыздар 2 эшик турат. Өзүбүздүн группабыз да бар. Ошол жерде 6 ай ысык суу бекер болгон да. Батарейкадан труба чыгарып, плинтустун асты менен алып кеткендер бар. Бүгүнкү күндө Балыкчы шаарындагы жылуулук берүү иштери жалпы эле кандай абалда? Ошого кыска маалымат берип кетсеңиз. Балыкчы жылуулук менен муниципалдык ишканасы, жабдуу муниципалдык ишканасы бүгүнкү күнгө 2024-25 күз-кыш мезгилин буюрса аяктап келатабыз. Буга чейин 1 ноябрдан баштап, күн суук түшкөндөн баштап 24-жылы жылуулук берилип баштаган күз-кыш мезгили. Андан сырткары ошо жаңы көп кабаттуу үйлөрдү кошуп, ошонун негизинде азыр жакшы жумуштар кетип атат. Мекеме боюнча айта кетсек, бүгүнкү күнгө мекеменин балансында 6 откана Балыкчы шаарында жылуулук менен иштеп келатат, камсыз кылып. Андан тышкары биздики 8 километрден ашуун жылуулук трассасы бар. 87 көп кабаттуу ушу Балыкчы шаарынын ичиндеги кардарларга жылуулук бере турган көп кабаттуу 87 дом бар. Анын ичинде 2860 кардар же болбосо квартира. Ар бир квартирада бир 3 адам жашаса эле, бир 10 000 адамга, Балыкчы шаарында 10 000 адамга бул жылуулукту сунуштап камсыз кылып келатабыз да. Анан жылуулук боюнча айта кетсек, бул жылуу ишкананын дайындоо, кайра кышты өткөзүү, бул өзүнчө бир цикл болуп келет да. Кыш келерде биз баягы кышты баштаганга дайынданабыз. Кыш бүтүп атканда кайра, кыргыздын сөзү бар, кыштын камын жайда көр деп. Ошо биздики азыр ушу сезон бүтсө эле кайра уже сезонго дайын башталат. Ошондой эле баягы жылда эле ушу бир цикл менен кете беребиз. Бүгүнкү күнгө ушу отканалар жакшы иштеп атат. Бул отканалардын көбү деги эле баардыгы ушу 70-жылдан бери, эң жаңысы 90-жылдары салынганда, бул Союз развалар болорунун астында. Бул Сомкөл отканабыз, ага чейинки отканаларыбыз бул 70-60-жылкы деле отканаларыбыз бар. Ошого жараша эле биздин жабдуулар, жер астында түтүкчөлөрүбүз ошондон бери иштетилип келатат. Кудайым буйрса, быйыл ушу биздин 3 откананын теплотрассасын, основной магистралдарын, анан бир откананын теплотрассасын 100%га жаңыртуу, аларды жынында лотоктун ичине салуу маселеси каралды. Буйрса анын колдоосун таптык. Ошол жанагы отканалардын жылуулук берүүчү трубаларын, мындай жер астындагы алмаштырып толугу менен жаңылайт экенсиздер да. Буйрса. Аманбаев 190го качан жылуулук коюлат? Канча жыл болду жылуулук жок дейт? Бул жанагы Далбаева, Аманбаева техникум жактагы откана буйрса жылуулук быйыл аякка кирет. Анан азыр Аманбаева Гагаринадагы үй жазалып атат. Мечиттин маңдайында үй 48-чи, Аманбаев 48. Алда буйрса кошулганга быйылкыга жетишпей атат. Ремонтун кеч баштап калышты. Бирок биз могу 1,5 жылдын ичинде 13 көп кабаттуу үй коштук. 13 көп кабаттуу үй коштук. Бул Гагаринада жайгашкан 4 көп кабаттуу үй кошулду. Манас көчөсүндө жайгашкан, Калинин көчөсүндө жайгашкан. Биздин откана иштеп аткан ошолорго үйлөргө жылуулук трассасын, мурунку эски трассасын биз казып алып, жаңыны таштап туруп кошуп атабыз. Эмне себептен Манас 28 үйүнгө төлөмдөр башка үйлөргө караганда баасы 1000 сомдун тегерегинде кымбат келет. Ошол эле системадан тарайт го ысык суу. Ошону бир баа кылып берсеңиз. Рахмат, ишиңизге ийгилик дейт. Жакшы суроо, бул суроо менен эки кошуна да келип атат. Эмнеге мен астымдагыныкы 200 сомго азыраак же көбүрөөк деген маселе менен кайрылышып атышат. Бир батирде, бир подъездде жашайт, эки кошуна ушинтип келип атат. Эң чоң маселе, биринчи маселеси мындай маселе, бул домдун
объемнан зависит этет. Үй канча көп квартирный болсо, үй канча көп квартирный болсо, бул нагрузкасы ошончо тарайт. Гигакалориянын нагрузкасы бар, домго келген. Бул жылуулуктун эсеби бул стеналар аркылуу эсептелинет. Анан эсептегенде биз квадрат метр же тиякпа эсеп биз объемный эсептейбиз. Ушунун ичинде кубту. Бул кубту жанагы техпаспорттар бар. Ошондон биз выписка кылып өздөрү алып келип беришет. Ошонун негизинде биз бухгалтерия стандарты деген программабыз бар. Ошонго киргизебиз. Мисалы кухня мынча квадрат, высотасы, потологу мынча деп киргизебиз. Бул биринчиси. Экинчиси ай сайын бизден ПТО бар, производство-технический отдел, өндүрүштүк отдел ошол эки ай сайын метеостанциядан справка алабыз. Температура кандай болуп атат. Күнүмкү телефон менен сүйлөшүп турушат, бирок айдын аягында барак менен, мөөрү менен, печати менен бизге беришет. Метеостанция мына момундай болду деп. Ошонун негизинде биз ошо домго температураны да коебуз. Анан ошонун негизинде начисление болот. Айырмасы мисалы башка жана айтып кетпедимби, эки батарея да келип атат, эмнеге айырмабыз? Вроде окшош деп. Ошо биринчи очередь эле ошо кошуналар менен ошо техпаспорттарды салыштырып көрүшсө. Техпаспорттар ар башка жазылып турат. Бири-бирине окшош болбойт. Квадратуралары, объемдору бири-бирине окшош эмес. Ал үч комната болгон менен объемдору разницасы. Анан бул биринчи причинасы. Экинчи причинасы, мисалы мейли эки үй ошо Манас 28, Манас 30 эки окшош болсун. 50 квартирадан болуп, бирок мында 25 киши алып атат, а мында 50 киши алып атат. От жакканда мен домго жагам да, а төлөгөндө 25 киши төлөп атат. А bundan 50 киши төлөп атат. Значит, чачыраганда ошон үчүн биз баягы элдерге объявление аркылуу да айтып атабыз, өчүрбөгүлө. Бул целостный система нарушает. Почему? Анткени дегенде 50 квартиранын жарымызы 25-ин өчүрүп салса, мисалы, 5 этаждын 3-өөнү өчүрүп салса, бу жерде сопротивление сууга азыраак болот да, суу ушул жерден эле айланып калат. Тигилерге барбай калат. Суу, бул арыктагы суудай жеңил жагын издеп кете берет да. Анан жанагы 5 этаж үйдөн 2 квартира эле отказ кылып койгон болсо, ошол стаяктан суу бат айланып, кошуна стаяктар жакшы болбой калат. Это идет нарушение целостности системы. А ошондой болобу, 5 квартира болсо, экөө жылуулук ылдый жагын отказ кылып салат да, ичинен жөн эле тумалак турба эле өтүп калат. Батарейкаларын алып салып атышат. Эмнеге айтып атышат? Жылуулукка төлөбөйбүз депти. Төлөй албайм. Ар кандай маселе. Бирөө за граница чыгып кетип, квартирасын жаап салган. Ушундай көп маселе. Өзүңүз билесиз, миграция аябай чоң болчу. Азыркы уже элдин баары келип атат кайра. Маселелер көппү, көйгөйлөр көппү. Көп, андай көп. Эң чоң маселе квартиранттар. Эң чоң маселе ушу квартиранттар, жана батарейлерди арендага алып жашагандар болуп атат. Биз үйдүн ичин барып жазап техобслуживание, өзү техобслуживание, ушу батарейкага чейин техобслуживанияга кирет. Бирок сиз билесиз, буга чейин өткөн жылкы 1-июнь 2024-түн 1-июнуна чейин 40 тыйындан төлөнүп келген. 1 квадрат метрине бул техобслуживание. Бул акча санасаңыз баягы материалына даже жетпейт да. Анткени материал бүгүнкү күнгө бир кран, ушу подвалга кое турган бир кран эле 300 сом болуп калды. Эми 40 тыйындан чогулта турган болсок, элестетиңиз, бир кранды 1 жылда чогултуп берет да. Ошо бир бөлмөчү. А жана подвалдын ичинде 200гө чукул кран бар да. Анын баарын качан чогултабыз? Абоненттер тараптан сиздер тарапка кандай жардам керек? Эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек? Сиздер менен кошо эле ошо кыш мезгилине, кыш-күз мезгилине кандай даярданыш керек аларга? Абоненттерге эми биринчиден ыраазычылык айтам. Быйыл төлөмдөр аябай жакшы болуп атат, төлөп берип атышат, баягы түшүнүү менен мамиле кылып атышат. Декабрь айында баардыгыныкы көп чыкты. Аны баары эле айтып атат. Кыргызстан боюнча Facebook баракчаларда, Instagramда деле бүт жерде эле көп чыкты. Анткени декабрь айында аябай катуу суук болду. Мисалы былтыркыга салыштырмалуу быйыл почти 3 эсе суук болду.
декабрь айы. Ошон үчүн аябай көп чыгып, декабрь айында нааразычылыктар ошондон келип чыкты. Бирок январь менен биз көрсөттүк, что это прямо зависит от температуры. Эртең минус, Кудай сакта, минус 30 болуп кете турган болсо 10 000 сом чыгат. Минус 1 болуп калса 1000 сом чыгат да. Ушундай да, бул прямо от температуры зависит. Анан ошо биринчи ыраазычылык, ушу биздин эң биринчи айтып кетейин, ушу пенсионерлер, апа аталарыбызга ыраазычылык. Ошол кишилер төлөйт. Баарынан дагычы ошол кишилер төлөйт. Да жана бул биз практикада уже кылып атабыз. Кимдин карызы болсо сот аркылуу биз ошондой нерселерди коюп атабыз, что төлөш үчүн. Если анда да төлөбөй турганбыз, анда биз изъятие имущества деген статья бар. Биз уже үйүнө кирип сот менен милиция менен карыз акчанын ордуна холодильникпи, үйүмбү, телевизорумбу мыйзам ага жол берет. Карызды биз ошентип өндүрсөк болот. Бирок ага Кудай сакта жетпей эле коет эле, алып бири-бирисин окатып салганга. Ошо ыраазычылык биринчиден абоненттерге. Мен башты баягы күнүбө деп калп айтып албайын. Черезден болсо дагы баягы кыдырып эметип атабыз, үйлөрдүчү. Ошондо көрүп атам. Жылыш башталды, кыймылдап атат. Акырындан жабылып келатат. Квартиранттар болуп кол кармалып атат да. Ал ээси чечет, тигил чечет, бул чечет. Анан ушу сурана турганым ошол эле төлөмдөр, анан подъездин эшик терезелерин жылуулоо болду. Башкасын биз өзүбүз кылып беребиз. Анан кайрылыңыздар. Турбаларды дагы кошо жылуулап. Жок, аны мен жылуулап берем. Биз мекеме жылуулап беребиз аны. За счет технического обслуживания, Кудайым буюрса. Тех обслуживанияда акчасы болсо, биз өзүбүз эле жасай беребиз. Бирок подъездин эшик терезесин сала албайм. Аны өзүлөрү салыш керек. А подвалда турба эмелерди бүт биз аны жасап бере беребиз.